Саламатсыздар, урматтуу каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналга көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү күнү ушу Газада эмне болуп жатат? Бир көз жүгүртөлү карайлы. Бул жерде албетте ар бир келтирген жаңылыкка маалыматтык булат келтирген видеосунда текшерип алсаңыздар болот. Факт чек деген бул абдан жакшы жөндөм. Биздин заманбап мындай жөндөмдөрдүн бири да керектүү. Газада албетте гуманитардык кризис болуп атат. Байден мурун уруксат бербеген чоң тоннаждагы бомбаларды ошо Трамп уруксат берди Израилге сатканга. Израиль аларды ала баштады дагы, кеңири колдоно баштады. Негизи ушул тынчтык бузулуш күнү 18 март болгон, жалган Курандын 18-25-жылдын. Тынчтык келишим бузулуп туруп, ал келишим бузулушунун натыйжасында Израиль тез эле ошо өзүн көрсөтүп койгон Хамас мүчөлөрүнүн артынан түштү жана аларды жардырганга шашты да. Анан ошо негизи Израиль тарабы келишимди бузду деп эсептелинет. Чабуулдарды авиация колдонуп, чоң жардырууларды так Израиль тарабы баштады. Биринчи күнү ушу 400дөн ашык адам каза болгон дейт. Анын ичинен 183 бала, 94 аял деп Хамас тарабы айтып атат. Албетте аны тастыктаганга же болбосо жокко чыгарганга эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Азыркы тапта. Анын сырткары дагы 24-чү ошол жалган Куран бир суткада 65 палестиналык каза болду деп айтылды. Жалпы курмандыктардын саны 700дөн ашты деп айтылып жатат, божомолдоп айтканда. Мисир албетте ушул жерден тынчтык келишимди кайра калыбына келтиргенге сунуш кылды, бирок ал нерсе ошо эки тарап тең жакшы колдогон жок. Хамас бир четинен анан кайра колдоп чыкты, Мисирдин ушул сунушун караштыралы деп айтты, бирок Израиль ага эч кандай жооп берген жок. Израиль кайра ошо басым кысымдарды күчөттү да. Анан 25 жалган Куран айынын күнүндө ошо аба соккулардан дагы 23 киши каза болду. Калкты көчүрүү буйруктары Трамптын сценарий боюнча калкты көчүрүш керек болот. Трамптын дагы бир планы боюнча ошо Сомалилендке газалыктарды көчүрөбүз деп план чыгарышты. Сомалилендиктер эч кандай макулдугубузду берген жокпуз деди, бирок Трамп айтты, мен аларды баары бир баягы көндүрөм деп. Алар менен сүйлөшүүлөр башталды. Израиль Хамас барымтага алган бүт туткундарды бошоткула деди, денелерди кайтаргыла деди. Эгерде антпесиңер Газа аймагы басып алынат деген ультиматум кылды 25 мартта. Анан албетте Хамас аны кайтарганга үлгүргөн жок, кайтарганга аракет кылганда да аларга да кайра ошол аскердик күч колдонуп жатылды Израиль тараптан. Ошондуктан бул суроосу, ультиматуму эч кандай аткарылбай калды. 26 жалган Куран айынын окуяларын карасак, Бейт-Лахияда Хамаска каршы нараачылык акциясы өттү. Палестиналыктар өзү, газалыктар өзү Хамаска бийликтен кеткиле деген сөздөрдү айта баштады. Силердин аяңардан өлүп атабыз деп. Ошо Хамаска каршы чыкты. Албетте бул баягы ушундай катуу кысымдан, Израиль жалып аткан кысымдын айла жогунан ушундай болуп атат да. Анан Бириккен Араб Эмираттарынын президенти Трамп менен тынчтык сүйлөшүүлөрдү талкуулады. Хамас менен Израиль ортосундагы. Трамп өзүнүн баягы айтканында турат да, Хамастыктар баары көчүп кетет дейт. Баарыңар көчүп кетесиңер дейт да. Ошо Газадан көчөсүңөр, Газада ривьера курулат. Сомалиге көчөсүңөр, Мисирге көчөсүңөр, башка өлкөлөргө көчүп кетесиңер, көчүрүп кетебиз деп. Анан өз ыктыярыңар менен көчкүлө дейт. Бир нече кишилер өз ыктыяры менен көчөбүз деген макулдугун беришти. Бирок көптөрү баары бир ошол мекенибизде калабыз, ырлыбыздан жылбайбыз деп айтып жатышат да. Анан албетте ошо видеолорду көрсөтөйүн дедим эле, бирок видеолорду көрсөтсөк YouTube кайра бандайт, баягыда жүктөсөк. Кээ бир видеолордо баары бир YouTube'дун цензурасы иштеп кетти да. Буга каршы чыгып атат YouTube'дун саясаты. Жыйынтыкка барсак, учурдагы абалы. Негизи ошо жалган Куран 18-inde ушинтип бузулуп тынчтык келишими. 124 000 адам кайра качканга аргасыз болду. Качкындар лагерлеринде дагы ушул Израиль күч колдонуп атат, аяктан Хамастын мүчөлөрүн тап, баягы аскердик атакаларды жасап атат да. Ошол нерсе аябай гуманитардык кандайдыр бир катастрофа аламат катары кабыл алынып атат. Бул да бүт баары өзүнүн баягы тынчсызданууларын айтууда да. Албетте Израилде эч ким азыр токтото албайт. Баары ошо Украина, Орусия ортосундагы согуш менен алек, анын тегерегиндеги жаңылыктар менен алек. Израилге, Хамастыктарга, ошо газалыктарга, палестиналарга эч кандай азыр тиешелүү түрдөгү ошо көңүлү бурулбай жатат. Анын сырткары Америка Штаттары авианосецтери хуситтер менен
согушуп жатышат, эмгичекти хуситтерди бомбалап. Хуситтер болсо ошол авианосецтерге ракеталарды ыргытып, дрондорду ыргытып, бир нече ошо америкалыктарды жок кылдык деп атышат. Америкалыктар аны мындай тастыктап айтышат. Өзүнүн баягы жок кылынды деп айтылган авианосецтер кайра хусилтерге соккуларды урдуруп атат. Дагы ошо бүгүнкү күнү Иран менен боло турган тирешүүгө даярданып жатат ошол Америка Штаттары. Бирок Америка Штаттары өз колу менен аны согушту алып баргысы келбейт. Ал согушту көп учурунда ошол балким Бириккен Араб Эмираттар, Түркия жана ошол жалпы Израилдин колу менен алып баргысы келет. Бирок Израиль Иранга кол салыш үчүн эң биринчи иретте ошо Газа менен маселени чечиш керек деп айтып жатышат. Трамптын кишилери Газа менен маселени ушундай радикалдуу түрдө чечишкен атат. Бул жерден баягы эч кимди аябай өз ыктыярыңар менен көчүп кетсеңер аман каласыңар деген сөздөр көп айтылып атат газалыктарга. Ошо газалыктар көп мындай чыгып атышат, баягы Аль Жазира башка каналдарга чыгып туруп ийилеп атат. Мындайын айтканда аябай баягы ыйын айтып, өлүп атабыз, өлүмдүн бүт түрлөрүн көрдүк деп кыйналып атабыз, бирдемке кылбайсыңар, дүйнө эмнеге кайдыгер деген сөздөрдү айтып атышат. Бизди бул жерден былчылдатып өлтүрүп атса, бир нече ошо деңгээлде бизден өйдө турган армия дүйнө жүзүндө эч ким дагы кыймылдап койбойт деп нааразычылыгын айтып атат. Араб өлкөлөрү ошо Газага кызыктар болбой жатат жардам бергенге. Ошо бай араб өлкөлөрү жана ошо Америка Кошмо Штаттарынын расмий өнөктөштөрү айтып атат. Газалыктар чын эле канча жолу тынчтык берсе чакырбасак да, канча акча бербесек дагы, канча билим берүү ошо иш аракеттерин алып барбасак дагы баары бир ошо тынчыбай коюшту. Бул атайын башка өлкөлөрдүн, үчүнчү өлкөлөрдүн атайын кызматтар кылып атабы, бирок ошо Газанын эли өзү ушуга күнөөлүү деп коюп атышат да. Башка Газа элин колдой турган күчтөр, жада калса Иран, анын ичиндеги Хезбалла, бул мурунку газалыктар Ливанга качып кеткен. Жана ошо Йемен хуситтери, алар болсо ошо жардам бергенге аракетте, бирок алардын ортолорунда албетте башка өлкөлөр турат. Ал өлкөлөр Америка Штаттарынын өнөктөштөрү да, Газанын өнөктөштөрү эмес. Ошондуктан кандайдыр капканга жабылды газалыктар, палестиналыктар, 2,5 миллион адам. Ошо мындай жөнөкөй адамдарга аябай кыйын болуп атат, таяктан ар кандай нерселер да болуп кетип атат да. Гуманитардык жардамды мурун эгерде жиберип турса, ал өтүп турса, бүгүнкү күнү ошо Мисир аркылуу өткөнгө мүмкүнчүлүк түзүлүп атат, бирок баягы башка гуманитардык ушундай жардамдарды израилдиктер толугу менен текшерип жатышат да. Өткөргөнгө эч кандай мындай мүмкүнчүлүк бербей жатат, анткени ойлоп атышат, кайра Ирандан курал газалыктардын колуна түшөт деп. Такталбаган маалыматтар боюнча Хамаста аябай катуу салгылаш жүргүзүп атат жана Израилдин армиясына бир топ соккуларды, ийгиликтүү соккуларды кылып жатат. Согуш уланууда гуманитардык кризис тереңдеп жатат. Ошол менен бирге Израилдин армиясы да айта баштады, Израилде жоготуулар көп дейт. Ошол Израилдик армиянын арасында жоготуулар жок эмес. Ошондуктан бул нерсе оңой менен бүтпөчүдөй болуп жатат да. Ошондой чын эле азыр ушул абал ушундай болуп калды. Түшүнүп атасыңар, эгерде өлкө алсыз болсо, өлкө ушундай өзүнүн күчүнө кирбесе, жардам берчү адамдар дүйнө жүзүндө өтө аз да. Өлкө өзү менен өзү калып калат. Эгер дүйнө жүзүндө көп конфликттер болсо, өлкө жок болуп кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп калат. Ошон үчүн Кыргызстанга бизге чоң сабак, экономикабызды көтөрүшүбүз керек, бизнес пландоону үйрөнүп алып барганды билишибиз керек дагы, армиябызды күчөтүшүбүз керек да. Эч качан согушка катышпаса дагы, армия күчтүү болуп турса, эч ким эч качан мындай кол салбайт. Баары сен менен сылык, сый-сыпат менен сүйлөшөт да. Анда эмесе канал колдогондорго да чоң ыраазычылык билдирем. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясынын мүчөлүгүнө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.